үйдө жүргөндө эжелерибиз, жеңелерибиз халатчан жүрүшөт. Халаттын этеги тизден ылдыйраак түшөт. Бирок бутту толук жаппайт. Ошол халат менен алар намаз окуп алышат. Ушундай узундукта халат менен намаз окуй берсе болобу? Негизинен баягы эркекпи, аялбы намаз окуганда баягы шариатта талап кылынган аврат жерлерин кенен көйнөк менен жаап окуш керек. Бул аябай жакшы. Мустахаб болуп саналат. Анан бирок да эгерде аврат жерлерин толугу менен жаап, бирок тарыраак көйнөктөр менен жаап алган болсо намаз өтө берет, бирок макрух болуп саналат. Ошол сыяктуу эле кийип жүргөн халаттары эгерде кичине тарыраак болуп, болсо тизден ылдый болуп, толук бутуна чейин жетпей алган болсо, бирок да носкилери бар, денесин көрсөтпөй турган болсо, намазы өтөт. Бирок да эң жакшысы узун кийип окуган жакшы. Wallahu alam. Анан айрыкча биздин Кыргызстанда билесиңер, көп эле жерде үйдө махрам эмес болгон эркектер да болуп калат. Ошолордун арасында жүргөн дагы динди түшүнгөн эже карындаштарыбыз өздөрүнүн денесин толук жаап, узун көйнөк, кенен көйнөктөр кийип жүрүш керек. Анткени үйдө махрам эмес болгон эркектер болуп калат. Анан алардын көзүнө авратты көрсөтүп учурабаш керек. Аллаху алам.